Министрлер кабинетинин төрагасы тиешелүү мекеме жетекчилерине көз кыш мезгилине даярдык көрүү боюнча бир катар тапшырмаларды берди. Атап айтканда, электр энергиясын үзгүлтүксүз берүүнү камсыздоо жана токтогул суу сактагычындагы суунун топтолушу үчүн чаралардын топтомун аткаруу, токтогул ГЭСинин 4 гидр агрегатын ишке киргизүү, энергетикалык объектилердеги учурдагы жана капиталдык оңдоолорду жыйынтыктоо, электр энергиясын импорттоону өз учурунда каржылоону камсыздоо маселесин иштеп чыгуу. Ош шаарындагы жылытуу станциясына өз учурунда мазут жеткирүү зарыл. Маселе министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Мариповдун төрагалыгы алдында көз кыш жылытуу мезгилине даярдык көрүү боюнча республикалык штабтын кезектеги жыйынында талкууланды. Кеңеш менен жүрүшүндө экономика тармактарынын жана калктын алдыдагы жылытуу мезгилине карата даярдыгы талкууланды. Улукбек Марипов 2021-2022 жылкы көз-кыш мезгилине белгиленген мөөнөттө даярдык көрүү жана андан сапаттуу өтүү үчүн бардык көйгөйлүү маселелерди суук түшкөнгө чейин иштеп чыгууну талап кылды. Билим берүү, медицина, маданият жана башка социалдык мекемелердин жылытуу тутумдарын оңдоону каржылоо маселесине өзгөчө басым жасоо керек. Министрлер кабинетинин маанилүү милдеттеринин бири калкты көмүр менен үзгүлтүксүз камсыздоо. Бүгүнкү күнү республика боюнча 600-гө жакын көмүр сатуу пункттары иштөөдө. Каалаган адам жеткиликтүү баада көмүр сатып алуусу үчүн мындай кошумча пункттарды ачуу маселесин иштеп чыгуу зарыл. Көмүрдү өз убагында камдап алуу электр тармагына карата жүктөмдү төмөндөтүүгө жана орнотулган лимиттерди карманууга мүмкүндүк берет деп белгиледи Улукбек Марипов. Ошондой эле ал мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилеринин кышка карата даярдык үчүн жеке жоопкерчиликке басым жасады. Алдыга коюлган милдеттер аткарылбаган учурда тийиштүү чаралар көрүлөт.